Ата деген ким? Ушул суроо менен мугалим студенттерге кайрылды. Эмне деген жооптор айтылбады. Бири атаны күнгө, бири асманга, дагы бири жерге теңеди. Айтор аталардын кадыр баркы ушунчалык көтөрүлүп, бул жактагы жигиттердин баары азыр эле ата болгусу келип кетти. Бирок соңку студенттин жообу башкача өңүттө уланып, ошол жакта отургандардын баардыгынын маанайын түп тамырынан өзгөрттү. Баары тынчып, кулак төшөп укту. Бири көз жашын көрсөтпөй сүртсө, бири ачык эле ыйлап кирди. Эми анын жообун айтсам, силердин да, өзүмдүн да көзүмдөн жаш айланчудай. Ата сенин кичинекей кезиңде анын бут кийимин бутуңа кийип, бут кийимдин чоңдугунан чалынып чыгылгансың. Анын көз айнегин тагынып, өзүңдү кыйын сезесиң. Анын костюмун кийип, өзүңдү олуттуу, сүрдүү сезесиң. Оюңа келгенди талап кылсаң, ал аны кубануу менен аткарат. Каалаганыңды сурайсың, ал аны таап келет. Ал сени кечинде мойнуна мингизип, ары бери чуркап ойнотот. Сен кыткылыктап күлөсүң. Бирок бүгүн ал жумуштан кандай чарчап келгенин билбейсиң. Ата сен чоңойгондо, анын көгөрүп позоргон бут кийимине көңүл бурбайсың. Анын эскилиги жеткен кийимдери эми сени кызыктырбайт. Анын кыймылы сага жакпайт, сөздөрү кыжырыңды келтирет. Кечиккениң үчүн урушмуш болсо, көтөрө албай эркин болууну самайсың. Сен ага үнүңдү көтөрөсүң, кагасың. Ал унчукпай калат. Сенден корккондугу үчүн эмес, сени жакшы көргөндүгү үчүн. Бели бүкүрөйүп сени менен жанаша басса, сен аны жетелебейсиң. Анткени сенин боюң эми андан узун. Кечээ сенин тилиң чулдурап, туура эмес сүйлөгөндө, ал күлүп, сени кучагына кысчу эле. Бүгүн ал тили булдурап, түшүнүксүз сүйлөсө, сен аны уккуң келбейт. Тескери карайсың. Негизгиси, ал сага кичинеңде да, чоңойгонуңда да өмүр тилейт. Сен болсо аны батыраак өлүшүн тилейсиң. Ал сени ымыркайыңда көтөрөт. Бала бакчага, мектепке көтөрөт. Оорусаң да, соо болсоң да, өмүр бою сенин түйшүгүңдү көтөрөт. А сенчи, сен анын денеси табытка салынганда гана бир көтөрөсүң. Атаң жаныңда турганда, жети баштуу желмооздан коркпойсуң. Ал сенин кубатың. Мына ошол кубатыңдан кайсы бир күнү айрыларыңды унутпа. Ата деген мына ушундай. Атаңарга жакшы мамиле кылгыла. Ал бейишиңердин эшиги. Ата, мен сиздин чоң бут кийимиңизди, сиздин көз айнегиңизди, костюмуңузду сагындым. Сиз жок, менин күч кубатым жок.